Гүлшайыр Садыбакасованын уулу эмнеден каза болгону айтылды. Кыргыз Республикасынын эл артисти, легендарлуу кыз бурактоонун негиздөөчүсү Гүлшайыр Садыбакасованын жалгыз уулу ырчы Сайкал Садыбакасованын иниси Эркин каза болгондугу тууралуу суук кабар маалымдалган. Ал эми окуянын чоо жайы жөнүндө толук билүү үчүн кыз бурактоонун мурунку солисти ырчы Азалия Дүйшөналиевага байланыштык. Эмне болгонун өзүбүз дагы түшүнбөй калдык. Болгону 19 жашта эле го. Азалия эже, Сайкал эже деп эжекелеп жүрчү. Абдан элпек бала эле. Мындан мурун жүрөгү ооруп жүрөт, даарыланып жүрөт дегенин угуп калчумун. Көрсө, кечээ 25 августта саат 9:10 жүрөгү токтоп, ошондон көз жумуптур. Учурда Гүлшайыр эжеке Ошто. Биз Бишкекте Сайкал туугандар менен өлүкканада жүрөбүз. Азыр Ошко алып кетебиз. Бүгүн жерге берилет болуш керек дейт болгон окуяга ишенгиси келбеген ырчы айым. Ал эми Эркин өзү дагы бир нерсе сезгендей Instagram баракчасынын тарыхча бөлүмүнө акыркы ирет оюн бүттү деп жазган. Булак аргумент KG. Курал Чокоев: Кайрат, элге жарыялабай эле бүтүрчү иш эле го. Эмнеге ушундай жолго бардың? Ырчы Курал Чокоев менен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кайрат Пиримбердиев ортосундагы кайым айтышы уланып жатат. Бул ирет Курал Чокоев Кайрат Пиримбердиевке нааразычылыгын билдирди. Кайрат, билбейм, эмнеге ушундай жолго бардың? Элге жарыялабай эле бүтүрчү иш эле. Бирок сен ушул жолду тандадың. Чалсам албайсың. Жолугуп бетме-бет сүйлөшөйүн десем. Булак аргумент KG. Экс-депутат Дамирбек Асылбек уулу абактан кантип чыгып кетти? Соттун жообу. Асылбек уулу Жогорку Кеңештин депутаты кезинде Алматыда аткезчилик боюнча кармалып, 10 жылга эркинен ажыратылган. Өткөн жылы ал Кыргызстанга экстрадицияланган. Өткөн жумада жаза аткаруу мамлекеттик кызматы анын абактан чыкканын билдирди. Аткезчилик кылганы үчүн соттолгон Жогорку Кеңештин экс-депутаты Дамирбек Асылбек уулуна мунапыс берилгендиктен жаза мөөнөтү бүтө электе бошотулду. Бул туурасында Жогорку соттун маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык соттук коллегия соттолуучунун адвокаты жаңы жагдайларга байланыштуу ишти кайра кароо боюнча жазган арызын канааттандырып, Жогорку соттун 2019 жылдын 15 ноябрындагы токтому өзгөртүлгөн. Дамирбек Асылбек уулу Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 231-беренесинин 1-бөлүгү боюнча кылмыш жоопкерчилигинен бошотулган. Ошону менен катар 2017 жылкы редакциядагы жазык кодексинин 223-беренесинин 2-бөлүгү менен 3 жылга кесилген. Дамирбек Асылбек уулу улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына жана 2010 жылдагы элдик апрель революциясынын 10 жылдыгына байланыштуу мунапыс жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 1-беренесинин 4-пунктуна ылайык жазадан бошотулду деп айтылат маалыматта. Ал эми 2019 жылдын 15 ноябрындагы калган өкүмдөр өзгөрүүсүз калды. Дамирбек Асылбек уулунун иши 2018 жылдын 15-16 февралында Казакстандын укук коргоо органдары атайын операция жүргүзгөн. Натыйжада Бажы постунда иштеген уюшкан кылмыштуу топтун 8 мүчөсү жок кылынган. Колго түшүрүлгөндөрдүн арасында Жогорку Кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулу да болгон. Кийинчерээк анда Казакстандын жарандыгы бар экени тастыкталып, депутаттык мандаттан ажыратылган. Асылбек уулуна Казакстанда улуттар аралык кылмыштуу топ түзүү жана экономикалык аткезчилик беренелер боюнча айып тагылган. Ал эми 2019 жылы 24 апрелде Алматы шаарынын адистештирилген райондор аралык соту Асылбек уулун 10 жылга эркинен ажыраткан. Өкүмгө ылайык ал жаза мөөнөтүн өтөп бүткөн соң Казакстандан чыгарылмак. Бирок 18 ноябрда экс-депутат менен кошо кармалгандагы 2 кыргызстандык мекенене экстрадицияланган. Асылбек уулу Молдовановка айылындагы номер 27 абакта, 2 шериги Петровка айылындагы номер 8 түрмөдө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан. 21 августта жаза аткаруу мамлекеттик кызматы анын абактан чыкканы туурасында маалымат берген. Дамирбек Асылбек уулу 2015 жылы Кыргызстан фракциясынан Жогорку Кеңешке депутат болгон. Булак Спутник KG. Ошто 81 жаштагы карыяны сабады делген киши кармалып, милиционерге да кол салды. Улгайган кишини урган кишиге буга чейин эң баштык беренеси менен иш козголсо, эми укук коргоо органына зыян келтиргени үчүн сотко чейинки дагы бир өндүрүш иши ачылды. Оштун Кара Суу районунда 81 жаштагы карыяны оор тепкиге алган киши кармалды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев Спутник Кыргызстан агенттигине билдирди. Анын айтымында кылмышка шектелген 36 жаштагы киши кечээ 25 август күнү саат 23:30 чамасында колго түшүрүлгөн. Ош облусунун жана Кара Суу районунун милициясы
командасы биргеликте иштешип, карыяны сабаган кишини жашаган үйүнөн табышкан. Ал кызматкерлердин талабына баш ийбей, каршылык көрсөтүп, натыйжада бир милиционер жаракат алды. Териштирүү учурунда ал изин жашыруу үчүн 21 август күнү Бишкек шаарына чыгып кетип, 4 күндөн кийин Кара Суу шаарына кайтып келгени маалым болду деп айтылат билдирүүдө. Шектүү укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнө зыян келтиргени үчүн Жаза кодексинин 355-беренеси, башкача айтканда бийлик өкүлүн коркутуу же ага карата зомбулук беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Ал эми буга чейин 266-берене, башкача айтканда ИИМ баштык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Анда ал 81 жаштагы абышканы эч себепсиз уруп сабаганы айтылып, окуянын видеосу интернетке чыгып кеткен. Учурда шектүү Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө иштери жүрүүдө. Ал сүйлөй албагандыктан дудуктардын тилин билген атайын адис чакыртылып, тергөөгө көмөктөшөөрү айтылды. Ошондой эле иликтөө ишинин натыйжасында шектүү мурда 3 ирет соттолгондугу белгилүү болгон. Булак Спутник KG. Анжелика: менин добушумдун баасы сан жеткис. Белгилүү ырчы Анжелика Кайратова алдыда боло турчу шайлоодо анын добушу сан жеткис экенин айтат. Менин добушумдун баасы сан жеткис, себеби менин добушум балдарымдын келечеги дейт. Андан сырткары ырчы айым буга мисал катары малдардын баасын жаза кеткен. Тоок 1000 сом, үндүк 3000 сом, чочко 5000 сом, кой 7000 сом, уй 40 000 сом, ат 60 000 сом, төө 100 000 сом, карышкыр 200 000 сом, аюу 1 миллион сом, адам баа жеткис, ойгон. Булак Аргумент KG. Популярдуу блогер 19 жашында көз жумду. Таанымал блогер Лэндон Клиффорд 19 жашында каза болду. Ал YouTube сайтында Cam and Fam каналын жубайы Камрин менен бирге түптөгөн. Лэндон Клиффордтун өлүмү тууралуу анын жубайы Instagram'дан билдирди. Анын айтымында Клиффорд 6 күн комага түшүп калган. Өлгөндөн кийин анын бир нече органдарын трансплантация жасатышат. Өзү каза болсо да донор катары муктаж адамдарга органдарын беребиз. Ал башкалардын өмүрүн сактап көз жумду деп жазган жубайы Камрин. Клиффорд 16 жашында үйлөнгөн. Жубайы да өзү менен жашташ болгон. Алардын тун наристеси ата-энеси 16 жашка толгондо жарка келген. Ошол жылдын май айында алардын экинчи баласы төрүлгөн. Жаш жубайлар өспүрүм ата-энелердин жашоосу жөнүндө видео баян кылып, каналына тынымсыз жүктөп турган. Ага дээрлик 1 300 000 ашык адам жазылган. Булак Назар News KG. Уурдалган 3 килограмм алтын. Бишкекте милициянын жетекчиси кармалды. Жакында эле 3 килограммдан ашык алтын уурдады деп милициянын 3 кызматкери жана 2 жөнөкөй жаран кармалган. 3 килограмм алтындын уурдалышы боюнча далилдүү материалдарды жашырууга айыпталып, Ички иштер министрлигинин Баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы башкармалыгынын жетекчиси кармалды. Бул туурасында УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы билдирди. Аталган кызмат кылмыш ишин иликтөөнүн алкагында далилдерди уурдаган деген шек менен Баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын жетекчиси милициянын подполковниги колго түшүрүлгөн. Белгилей кетсек, мурдараак 3 килограммдан ашык алтын уурдады деп Баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын 3 кызматкери жана 2 жөнөкөй жаран кармалган. Бул боюнча Кылмыш кодексинин 200-чө, башкача айтканда уурдоо беренеси жана 320-беренеси. Башкача айтканда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча иш козголуп, сотко чейинки өндүрүш иштери башталганы айтылган. Азыркы учурда аталган факты боюнча УКМК башкы тергөө башкармалыгы ыкчам тергөө иш-чараларын жүргүзүп жатат. Кылмышка шектелген начальник убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Булак Спутник KG.